Мээрим Карамырзаева талыкпаган үзүрлүү эмгегинин аркасында жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун отличниги наамына татыды. Ал алгачкы эмгек жолун Токмок шаарынын мэриясында катчылык кызматтан баштаган. Дал ушул жерде 15 жылдан бери эмгектенип, учурда муниципалдык мекеменин башкы эсепчиси. Бул сыйлыкты алганыма аябай кубанычта болуп отурам азыр. Бул оңой жол менен келген жок. Талыкпаган эмгектин үзүрү деп эсептейм. Бардык муниципалдык кызматкерлерге, мамлекеттик кызматкерлерге бардыгыбызга ишибизге ийгиликтерди каалайм. Талыкпай кыргыз эли үчүн, жерибиз үчүн эмгектене берейлик. Мээрим Карамырзаева сыяктуу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин мыкты кызматкерлери сыйланды. Иш-чара мекеменин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына арналды. Азыркы тил менен айтканда мамлекеттик кызматкерлер, мурдагы эски тил менен айтканда элдин ээлери, журт уютуучулар болгон. Эч качан кыргыз наркында, салтында кыргыз калкы башкаруусуз калган эмес. Чачырап кеткенде дагы каяка чачырып, сол жерлерде күпүлдөтүп, манасын айтып, биригип, уюп, салтын сактап ушул күнгө чейин келип жетти. Миллион саптын бир сөзүн жоготпой ушул күнгө чейин жеткирип келген даңазалуу тарых уюткан бийик эл экенбиз. Мына бүгүнкү ошол кызматкерлер ушул залда чогулуп отурат. Майрамыңыздар менен. Аталган мекеменин тарыхы өлкөбүздүн эгемендик алышы менен байланыштуу. Алгач мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги болуп түзүлүп, өлкөнүн кадр саясатын жүргүзгөн. Мекеменин алгачкы курамы да жогорку билимдүү кадрлар менен толукталган. Мамлекеттик кызматкерлердин билимин жогорулатуу максатында Японияга окууга да жөнөтүлүп турган. Мы договорились с правительством Японии о том, что они будут обучать на магистерских программах. Биз кадр жетишсиздигин жоюу максатында Япония өкмөтү менен келишим түзгөнбүз. Анда мамлекеттик кызматкерлерди Япониянын мыкты жогорку окуу жайларында окуттук. Ошол учурдагы 400дөн ашык кызматкер магистрдик даражада билимин жогорулатты. Учурда жогорку кызматтарда иш алып барышууда. Престиж госслужбы, уровень госслужащих. Учурда кадрлар Түштүк Корея, Кытай, Япония өлкөлөрүнүн квалификациясын жогорулатууда. Япониянын жогорку окуу жайларынан билимин жогорулаткан ар бир 5-чи адам жетекчилик кызматын ээлешүүдө. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 21.400'дү түзөт. Биз тейлеген, биз караган мынакей акимдердин орун басарларынын жана бирок кызматкерлердин резервке келгендердин саны бүгүнкү күндө уже 1,5 миңге уже жакынап калды. Анын ичинде болсо өзүңөр билгендей биздин президентибиздин жарлыгын ишке ашыруу боюнча бүгүнкү күндө мынакей аялдар жөнүндө бөлөк маселе чыкканга жараша биз бүгүнкү күндө ошоки аялдардын лидерлиги депчи резервдин ичинде 162 аялдар бар. Бирок биз мындай тыгызыраак карап атабыз. Ар бир тармактарга биз рекомендацияларыбызды берип атабыз. Ошоки аялзатты көбүрөөк мисалы жумушка тартуу боюнча. Мамлекеттик кызматчына жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги электрондук башкаруудан тартып, конкурс жүргүзүү жана кадрдык резервди түзүү менен аларды тандоодо ачык айкындуулукту камсыз кылып келет. Кадрлардын мамлекеттик ичинде аткара турган орду, ээлеген орду абдан маанилүү, жогору, себеби мамлекет болгондон кийин ошол мамлекеттин иш милдетин кадрлар аркылуу чечилет да. Анан эми Советтер Союзунун мезгилинде кадрларды өстүрүү, тарбиялоо такыр башка нукта болгон. Эгемендик алгандан кийин бир топ төмөндөп артта карай кеткен учурлар болгон. Акырындык менен айрыкча мына жаңы бийлик келгенден бери мамлекеттик кызматкерлердин дагы кадр баркы аябай көтөрүлүп, акырындык менен өзүнүн ордуна келатат деген ойдомун. Акыркы 3 жыл аралыгында мамлекет өнүгүү жолуна түштү. Өлкөнүн ар бир жетишкендигинин артында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгеги бар. Иният Эргешева, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.